Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Айсулуу Тыныбекова кайрадан дүйнөлүк рейтингден сап башына жайгашты. 8-13 июнь күндөрү Польшада өткөн Poland Open аттуу рейтингдик турнирде алтын медаль жеңип алгандыгы үчүн Айсулуу Тыныбекова кайрадан дүйнөлүк рейтингден сап башына жайгашты. Мындай маалымат дүйнөлүк күрөш уюмунун расмий сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык бул турнир рейтингдик болуп, жогорку орундарды ээлеген балбандар упай алышкан. Турнирдеги жеңиштин аркасы менен Тыныбекова 2021 жылы дүйнөлүк рейтингден сап башына жайгашты. Мындан тышкары 68 килограммга чейинки салмак ченинде Мерим Жуманазарова дүйнөлүк рейтингде дагы топ 3-түн катарына кирди. Айпер Медет кызы 76 килограммга чейинки салмак категориясында 5-орунга жайгашты. Жапаров ички иштер министрине жол кырсыктарын алдын алуу боюнча иштерди күчөтүүнү тапшырды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өлкөнүн ички иштер министрлигине жол кырсыктарын алдын алуу боюнча иш-чаралар комплексин күчөтүүнү тапшырды деп билдирет президенттин маалымат кызматы. Мамлекет башчы белгилегендей, акыркы мезгилдерде адамдардын өмүрүн алган ири жол кырсыктарынын саны көбөйө баштады. Садыр Жапаров адам өмүрүнөн өткөн баалуу эч нерсе жок экендигин баса белгилеп, ошондуктан ички иштер министрлигине жайкы туристтик мезгилде транспорт агымдарынын эселеп көбөйөрүн эске алуу менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын аткарылышына көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Президент Садыр Жапаров ошондой эле жарандарды жол кыймылынын эрежелерин сактоого, айдоочуларды жолдо этият болууга, жөө жүргүнчүлөр менен жол кыймылынын башка катышуучуларын сыйлоого чакырды. Кыргызстан жана Тажикстан Казакстанга суугат суу берет. Казакстандын түштүк аймактарында быйыл суугат суунун тартыштыгы байкалып, эгиндерге зыян келүүдө. Казак өкмөтү кошуна өлкөлөр менен сүйлөшүп, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандан суугат суу алат. 84 миңден ашык гектар жерде эгилген күрүштү суугаруу үчүн Тажикстан 315 миллион куб суу берип, кайтарымына күйүүчү май алат. Ал эми Кыргызстан болсо 370 миллион куб суу берип, кайтарымына 370 миллион куб электр энергиясын алат. УКМК депутат Төрөбай Зулпукаровдун диплому жасалма экенин аныктады. Атайын кызмат тараткан маалыматта мурдагы вице-спикер, Жогорку кеңешинин КСДП фракциясынын депутаты Зулпукаров Төрөбай тарабынан жасалма дипломду колдонуу фактысы аныкталганы жазылган. Эл өкүлү 1998 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин тарых факультетинин 3-курсунан контракт төлөбөгөндүгү үчүн четтетилген. Төрөбай Зулпукаров Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети тарабынан берилген делген жасалма дипломду Ош мамлекеттик университетине кабыл алуу колдонуп жана ошондой эле Жогорку кеңештин депутаты активдүү саясий ишмердүүлүк мезгилде экинчи жогорку билим алган деп айтылат. Төрөбай Зулпукаров Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин бүтүрүүчүлөрүнүн катарында жок болгон. Көрсөтүлгөн номер менен катталган диплом башка жаранга берилген. Эскерте кетсек, Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров 31 май күнү кармалып, 2 айга камалган болчу. Ал мыйзамсыз баюуга шектелип жатат. Булак Т-медиа KG. Чабан аксак коюн деле издейт. Орхан Инандын окуясында Садыр Жапаровду күнөөлөп Туркияга ала барат же өткөзүп берет деп ушак чыгаргандар эми уялгыла. Эч бир мамлекет башчы өз жаранын ала барып тапшырбайт. Бул тарыхта жок. Президентибиз эң ириде агартуучу жана педагог Орхан Инандыны анын душманынан сураптыр. Эл башы деген ушундай болот. Чачылганды жыйнаган дегендин бир мааниси ушул. Садыр Жапаров сүргүн жылдарында Туркияда жашап кеткен. Алардын жашоосун, ички тирешүүлөрүн, саясий кызыкчылыктарын бүт билет. Динаятчы Фетуллах Гүлен менен Эрдогандын мамилеси өтө муздак экенин билип туруп, Орхан Инандынын дарегин сураганы эң азынан мен сыяктуу карапайым элдин жүрөгүнө жылуулук уялатты. Азамат экен. Орхан байке сөзсүз табылат жана келет. Президенттин бүгүнкү аракети менде кайрадан үмүт жаратты. Манас Осмон.
Санариптик өнүктүрүү министрлиги 2023 жылга чейин 5G технологиясын ишке киргизүүнү пландоодо. Бул тууралуу Кыргызстандын санариптик экономикасынын 2021 жылы 2023 жылдардагы концепциясында айтылат. Ведомство ушул тапта 4G түйүндөрүн өнүктүрүү тиешелүү чегине жете электигин, ага карабай улуттук телекоммуникациялык тармак 5G технологиясын ишке киргизүү алдында турганын белгилеген. Жаңы технологиялар маалыматты берүүдө кечигүүнүн алдын алып, жасалма интеллектти ишке киргизүүгө жана жайылтууга жардам берет. Анын жардамы менен акылдуу шаарларды жана үйлөрдү куруу, аралыктан башкарылуучу автоунааларды пайдалануу. Мындан тышкары өндүрүштө, кеңселерде, соода борборлорунда, социалдык жана өндүрүш объектилеринде ар кыл процесстерди оптималдаштырууга мүмкүндүк түзүлөт деп түшүндүрдү министрлик. Эске салсак, 2020 жылы коронавирус пандемиясы башталган маалда дүйнөдө 5 муундагы мобилдик байланыш технологиясы же 5G аркылуу илдет таркайт экен деген имиштер жайылган. Кыргыз өкмөтү бул технология али өлкөдө ишке киргизе элек экенин тастыктоого аргасыз болгон. Булак KG Чекит Евразия Today Чекит.ру. Бишкектин четинде уулу жөргөмүштөр көбөйдү. Бишкек шаарынын четинде уулу жөргөмүштөр көбөйдү. Бул тууралуу Говори Чекит ТВга Чоң Таш айылынын тургуну Тахир Сыдыков билдирди. Анын айтымында, шаардын четиндеги желек орнотулган аймакта сольпуги жөргөмүшү көбөйүп кетти. 10 июнда жөргөмүштү тирүү кармап банкага салып, тийиштүү мекемелерге кабарлоону эп көрдүм. Интернет аркылуу издегенибизде жугуштуу ооруларды өздөрү менен алып жүрө турганы белгилүү болду. Орусия менен Казакстанда дагы көбөйүп кеткен. Бул жандыктар күн жылыган мезгилде чыгат экен, ал эми шаардын четине эс алуучулар көп келет. Этият болуусун суранат элем, деди Чоң Таш айылынын тургуну. Сольпуги же фаланга, музоо баштар, жөргөмүш сымалдуулар классындагы жандыктардын бир түркүмү. Булак Говори Чекит ТВ. Адахан Мадумаров эл душмандарын атады. Алар кимдер? Кыргызстан өзүнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кыла албай жатат. Бизге согуш жарыялаштын кереги жок. Азык-түлүктү ташып келүүнү токтотуу жетиштүү, деди 11 июнда Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Кыргызстандын социалдык, экономикалык жана укуктук статусу тегерек столунда. Анын айтымында, агрардык жана чарбалык сектор толугу менен жок кылынды, айрыкча буудай өндүрүүчүлөрү үчүн. Эмне үчүн алар биздин буудай өндүрүүчүлөрдү жок кылышты? Себеби күч тегирменчи парламентте отурат. Жана алар Казакстандан он ташып келүүгө бажы төлөмдөрүн алып салышкан, деди саясатчы. Мадумаров мунун бардыгы тармакты өлтүргөнүн, эми Айыл чарба министрлиги тармакты жандандыруу үчүн эч нерсе жасабай жаткандыгын дагы бир жолу кайталады. Агрардык тармакты дотациялоо саясаты жок. Айыл чарба министрлиги ортомчу болуп, саясатчылар эмес, базарчылар олтурушу керек. Эгерде биз жылына канча адам эт жей тургандыгын так билсек, анда алардын канчалык деңгээлде иштей ала тургандыгын талдап чыгуу керек. Ага төлөп бергиле. Кол алышкан чоң апалардай 200-300 грамм эт сатып алышат, деди Мадумаров. Ошол эле учурда ал өлкө пландуу экономикага муктаж деп божомолдоого жакын. Бул СССР убагында болгон. Япония дагы деле колдонуп келатат. Булак Уа Чекитке ije. Садыр Жапаровду кыйнаганы үчүн Фарид Ниязов абактан чыкпай атабы. Ушундай. Садыр Жапаровду камакка алуу, кыйноо сценарийлерин түзгөн Фарид Ниязов болгону, ошон үчүн камактан чыкпай атканы каңкууланды. Атамбаевдин доорунда бул кишинин амири менен далай көмүскө иштер жасалганы ырас. Тагдыр жазасы алыс кетпей учурда кыйла эзилүүдө, таба эмес тобо. Бирөөгө оргассаң акыры өзүң түшөсүң деп кыргыз эли бекер айтпаган тура. Эмесе азыркы бийликтеги ачендиктер да өткөн чактагы кеселдерден сабак алышса, чыртыя беришпей. Булак Азия News гезити. Кытайда эски имараттан газ түтүгү жарылып, 12 адам көз жумду. Кытайда калктуу аймакка жакын жайгашкан газ түтүгү жарылып, 39 адам оор жаракат алып, 12 жаран жеринде мүрт кетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Кырсык 13 июнь Хубей провинциясындагы Шиан шаарында таңгамал саат 6 чамасында катталган. Анын себеби азыркыга чейин тактала элек.
Жарылуу 1990-жылдары курулган эски 2 кабат имаратта болгон. Анын ичинде аптека, ресторан жана башка ишкана, офистери орун алган. 900дөн ашуун жаран эвакуацияланып, 150 жаран түрдүү жарааттар менен ооруканага түшкөн. Президент Кытай Си Цзиньпин жарылуунун себебин тыкыр иликтөөнү тапшырды.